Assalamu alaikum, урматтуу Элдор Далиев YouTube каналынын көрөрмандары, достор, мугалимдер, билимге кызыккан бардык жарандар. Бүгүнкү видеодо дагы сиз пайдалуу маалыматка ээ болосуз. Комментарийде бизге суроолор түшүп жатат, ошолордун ичинен тандап алып, биз видео даярдаганга аракет кылып жатабыз. Бүгүн биз сиздер менен тез убакыттын ичинде компьютер, ноутбук, экран клавиатурасынан кантип колдонуу боюнча жаңылыктарды биргеликте үйрөнүп чыгабыз. Даярсызбы? Анда биз баштайбыз. Бүгүнкү видео дагы сиз үчүн абдан пайдалуу. Бул үчүн биз Windows 10ду колдонуп жатабыз. Мында эмне кылабыз? Эң алгач биринчи жолу бул поиск бөлүмүнө кирип, бул жерде клавиатура деп жазсаңыз чыгат. Мына экранная клавиатура. Бир жолу басабыз. Мына бул жерде көрдүңүзбү? Экранная клавиатура чыкты. Эми бул клавиатураны сиз ушундай учурларда Word, презентация, Excel платформаларында иштегениңизде жана интернетте иштегениңизде колдонсоңуз болот. Кээ бир клавиштери жакшы түшүрүлбөгөн, аларды биз толук кошууну азыр экинчи функциясында үйрөнөбүз. Мисалы, Wordко кирген учурда ушул тамгаларды бассаңыз жазат. Мен бир жолу көрсөтөйүн сизге. Создать. Практикада көрүп үйрөнүп аласыз. Мына мисалы. Ушул жерде мына жазсаңыз болот. Көрдүңүзбү? Өчүргөнгө дагы болот. Мына көрдүңүзбү? Ушул жерден эгер клавиштериңиз иштебесе, экранный клавиатураны колдонсоңуз болот. Бул биринчи жолу. Эми экинчи жолун мен көрсөтүп өтөйүн. Сизге кайсы бири ыңгайлуу болсо, ошону албетте колдоносуз. Ал үчүн компьютер же ноутбугуңуздун оң бурчунда астында мына дата турат, күндөрдүн датасы. Ошол жерге келип, мышканын оң кнопкасын басасыз жана бул жерде показать кнопку сенсорной клавиатуры дегенди бир жолу басасыз. Эми карасаңыз, астында клавиатура чыгып калды. Мына тилдин жанында. Бир жолу басабыз, мына бул жерде клавиатура чыкты. Бул экинчи жолу. Муну колдонуу дагы анчалык ыңгайлуу эмес. Бардык экранды ээлеп коет. Эми биз муну оңдоо үчүн, настройкалоо үчүн бул жерде клавиатурага басабыз, мына белгиси. Бир жолу басып, экинчисин тандайбыз. Мына кичине болду. Эми биз кеңири колдонсок болот. Эми экранный клавиатураны поиск бөлүмүнөн издеп табып, бардык функциялары кошулду эми. Мына, эми толук колдонсок болот. Албетте Wordко кирип дагы жазсак, бардыгын ыңгайлуу тартипте колдоно алабыз. Мына көрдүңүзбү? Интер бардыгы иштейт. Мен азыр практикада бир жолу сизге көрсөтүп өттүм. Урматтуу достор, бүгүн сизге кыскача ушул маалыматты жеткирип коелук дедик. Бул маалымат сизге эгер пайдалуу болгон болсо абдан кубанычтабыз. Бул видео пайдалуу болгон болсо досторуңуз менен бөлүшүңүз. Алар дагы билип алышсын. Кээ бирлеринде клавиштери жакшы иштебей калса, экранный клавиатурадан кеңири колдонушса болот. Видео жаккан болсо лайк басыңыз, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Кандай видеолорду күтөбүз, жазып коюңуз. Биз албетте даярдаганга аракет жасайбыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламат жүрүңүздөр. Сиздерди мыкты видеолор күтүп жатат. Урматтоо менен Элдор Далиев. Барыңыздарга ийгилик.